Имам Ахмад, имам Абу Дауд риwayat кылган хадисте Абу Муса аль-Аш'ари айтат: Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы бир коомдон, жамааттан корко турган болсо, пайгамбар корко турган болсо чыгып атат. А биз Кудайдан гана коркуш керек, башкадан корккон ширк деп айтабыз го. Корку экиге бөлүнөт да. Корку шар'ий корку, анан кауни корку. Шар'ий дегени бул түбүнөн корку деген сөз. Яни өмүрдү Кудайым алат. Кудайым берет. Бирок жамандыктан сактануу керек болот. Ит келсе, урулдап келсе коркпой турун читтеп кетет мисалы. Андан качып кутулуш керек. Бул кауни. Адамдын жаратылышында корку сактаныш керек. Бирок бизде ит келип мага зыян берет деген корку болбош керек. Түшүнүк турматты бир тууганым. Бу жерде ошол корку. Бир коомдон корко турган болсо, кауни корку. Айтат эле дейт: Аллахумма, о жараткан Кудайым, инна наж'алука фи нухурихим. Биз сени алардын алдына коебуз. Нухур деген өзүң мойнуна деген сөз. Бирок адам мойну менен келет, ошон үчүн мойнуга деген сөздү моллалар айтат, бул деген алдына коебуз деген сөз. Яни Кудайым, сен бизди коргоп каласың. Алардын алдында сени турабыз биз. Ва наузу бика мин шурурихим, жана алардын жамандыгынан сени менен сактанабыз дейт. Яни мана нас'алука ан тасудда судурахум ва тадфа'a шурурахум ва такфи умурахум ва тахулу байнана ва байнахум. О Кудай Таалам, сен алардын көкүрөктөрүн тос деп сенден сурайбыз. Алардын жамандыктарын бизден көтөр, бизди корго деп сурайбыз. Алардын иштерин өзүң жетиштүү болгуну, биз менен алардын ортосун өзүң тоскунуң деген дуа дейт. Ошон үчүн корко тургандар көп да. Кеде милициядан коркосун, кеде прокурордон коркосун, кеде прокурор милиция сенден корко сакалы бар экен бирнеке кылып коет деп. Айтор бирибиз коркуп жүргөн убакытта ошо кимден корко турган болсоң, мына ушуну айта турган болсо, урматтуу бир тууганым, эмне жакшы болор экен. Жаттаганбыз баарыбыз билебиз. Аллахумма инна наж'алука фи нухурихим ва наузу бика мин шурурихим. Мына ушул дуа мечиттер жазылып турбайбы бардыгында, жаттап алыш керек. 41 жолу деп айтып турат го. 41 жолу деп атат. Же фазилет жоңбу? Балким ошо кээ бир риваяттарда 41 жол деп келгендир. Балким мужаррабатул машайх кээ бир аалымдар ошону 41 айтканда дуа кабыл болгондур. Анткени кээ бир нерселер бар, шарият айтылган эмес. 41 жолу болсун, башка болсун деген сөз жок. Бирок кээ бир аалымдар ошончо окуганда, мисалы үчүн окуп аткандагы 41ге келгенде дуасы кабыл болгондур да. Ушундай болгондо ушундай болду деп айтса, демек ошол шейхтин тажрыйбасы ушундай болгон экен деп аткарылат. Муну сүннөт деп этикад кылып аткарса боло берет. Же балким сүннөттө келгендир 41 деген. Балким келген, биз билбесек эле жок деген сөз эмес да. Тамам, ушундай. Ошон үчүн бирөө сүйлөп атканда дароо аны ката деп чыгарып койгонго шашылбаш керек. Абдан такташ керек болот. Антип балким сен өзүң катадырсың. Абдан такташ керек, усулга салыш керек, буга салыш керек, буга салыш керек. Анан жыйынтыгында бир нерсе сүйлөсө болот. Анан жөн эле бүгүн алифте баштаганда эле ката деп айта бергенде болбойт. Бул жанагы беймаскаптардын иши ошондой. Беймаскап карманбагандар өзүнүкүнө туура келбеген баарын ката деп айта берет да. Кийип көрөт, бунун размери туура келбей болду, ката деп ыргыта берет. О, сенден башка размерлер толтура деген сөз.